Салам достор, сиздер менен кулинардык канал Чак-Чак жана мен Бактыгүл. Бүгүн болсо өтө даамдуу, баарыбыз кафе ресторанда сүйүп заказ берген цезарь салатын жасайбыз. Бул салат өтө жөнөкөй жана эң даамдуу. Анда эмесе рецептке көңүл бурабыз. Алгач биз кургатылган нанусту даярдап алабыз. Сухарики бул тост үчүн колдонулган ушундай жалпак кесилген бөлкө нандарды 4 чарчы кылып бөлүп алып, же духовкада 150 градуста 10-15 мүнөт кургатып алабыз, же ушундай сковородкада орто от менен кургатып кызартып алсак болот. Кургатылган нанды атайын чоң идишке салып коебуз. Андан соң 3-4 помидорду өтө майда эмес, өтө чоң эмес бөлүкчөлөргө бөлүп, нандын үстүнө салабыз. Жана алдын ала бир тоок төшүн жана 3-4 жумуртканы сууга кайнатып алабыз. 10-15 мүнөт кайнатсак бышып калат. Тооктун этин ушундай узун жалпак кылып тууралабыз, өтө майдалабайбыз. Жана кайнатылган ушундай тооктун жумурткасын дагы 4кө эле бөлүп койсок жетет. Арчып тазалап 4кө бөлүп туруп салаттын ичине салабыз. Андан кийинки азыгыбыз ушул катуу сорттогу сыр, пармезан же катуу эле кадимки башка түрдөгү сырлардан колдонуп, ушундай теркадан өткөрүп кошуп коебуз. Анан албетте эң маанилүү азык бул ушул салат жалбырактары. Мунун ар кандай түрлөрү болот. Пекин капустасын жумшак жерлерин да кошсок болот. Ушул салат жалбырагын, айсберг ушундай түрлөрүн кошо беребиз. Бир аз аралаштырып алып, анан кадимки эле бир жакшы сапаттуу майонез кошобуз. Мен көбүнчө махеев же провансальдын майлуураак түрүн кошом. 3-4 аш кашык. Аралаштырганда эзбей акырындап аралаштырган туура болот. Жана татымыңызга жараша бир чымчым туз кошуп коебуз. Тузду өтө көп кошуунун кереги жок. Майонездин эле тузу көбүнчө жетиштүү болот. Жетиштүү болбосо бир аз кошуп коебуз. Анан дагы бир өзгөчөлүгү бул салатты ушу дасторконго коюп, коноктун алдына жер маалында эле ушундай аралаштырышыбыз керек. Болбосо кургатылган наныбыз майонез менен сиңип, көөрүп, салат бир аз жакшы болбой калат. Ошон үчүн тез эле даярдап, тез эле жешибиз керек. Жана ушинтип кооздоп, үстүнө дагы бир сыйра ушу катуу сорттогу сырдан теркадан өткөрүп, бир аз майонезден дагы кошуп коебуз. Ушу менен салат ушундай эле оп-оңой тез даярдалат. Рецепт жаккан болсо сөзсүз Чак-Чак каналына катталыңыз, лайк басып, комментарий калтырып коюңуз жана досторуңуз менен да бул видео менен бөлүшүп коюңуз. Көңүл бурганыңыз үчүн чоң рахмат.